Топчу. Автордун окуусунда. Күздүн толуп турган кези. Жамгырдан кийинки алаш албырт тарткан айланага туман түшүп, кызгылт сары жалбырактар бутагынан үзүлүп, муздак соккон желге ыргала жердеги көлчүктөрдө калгыйт. Гүгүм талаш Байлинов китепканасынан чыгып, эркиндикти көздөй бет алдым. Совет көчөсү болсо дайымкыдай эле Өйдө ылдый зуу койгон автомашинелер. Жумуштан кол чатырын ала үйүн көздөй шашкан жашоочулар. Улам жаны өчүп, жашоо саатын алга бураган светофорлор. Майдак жаанга жүзүмдү жууй, китебимди колтукка кыса сапарымды улай бердим. Жаратылыштын көптөн күткөн алгачкы жолугушуубузга даярдаган бул белеги күтүүсүз болуп турат. Кечээ эле күн чайтты ачык турду эле. Ал эми жаштардын паркы аталган бульварды бирин серин колтукташа баскан жубайлар менен жаштар жай болсо да кыймылга салып тургандай. Жашым 25 чапчыса да жүрөктү толкундануу билип алды. Жүрөктөгү белгисиз сагыныч, бук менен күткөн көрүшүү бир тең болсо, азыркы жарым сааттык күтүүм бир тең болуп турат. Балким, буга чейинки кыз менен жолугуп, бул ыйык сезимге өзүмдү арбабаганымдын да себеби болуусу керек. Бульварды аралай басып, жол жээкте отургучка отура кеттим. Желдин эпкини жүзүмдү сылай алда кайда жайылат. Баткактан булганган туфлиимди тазаламакка ылдый эңкее бергенде күрмөмдүн топтусу жерге топтой тоголонуп кетти. Оңтойсуздана эмне кылаарымды билбей, колумду сунуп алгыча туфлисинин такасын тыкылдата асыл жаныма келип токтой калды. Калың чачы бир өрүлө ийнине түшүп, тизесинен келген гүлдүү көнөгү жамгырдан нымдалышып, денесине жабыша жарашыктуу көрүндү. Бир карыш келген ичке бели, ак жаанды сүйгөн көздөрү жайнап, уртундагы жылмаюудан аялдык арулук төгүлүп жаткандай элес калтырды. Ооба, калп айткан менен болобу? Мен арбаган анын сол жаккы бетиндеги катарынан тизилген калдар эле. Самайынан сылай мен аны жактыраарымды азыр айткым келди. Бирок шаңшыган чыпчыктын үнүндү муктурган сымал мен ага үн катпадым. Акыры оюма бир нерсе кадалды да калды. Ооба, менин күрмөмдөн тоголонгон топчуну ушул гана селки кадап берерине ишенгендей өзүмдү бош койдум. Бир канча секундтук тиктешүүдөн жан дүйнөм алай дүлөй болуп кеткендей туюлду өзүмө. Акыры саламдашмакка колумду сунаа, кандайсың дедим.